Депутаттык жыйын бала бакчага айланып калгандай элес берет. Кече жакында депутаттар кечигип келгенге байланыштуу кворум болбой жыйын 40 мүнөткө кеч башталды. Бул эми элдин тагдырын чечкендердин кетирген чоң атасы. Рыскелди Момбеков айткандай, эл өкүлдөр жыйын эмес эле эл өкүнгөн жыйынга айланып бара жатканы бул чындык болуп калды. Анткени ушул эле депутаттар ишке кечигип келгенден сырт бир кезде кумтор маселесин чече алышпай, мөңгүлөрдүн талкаланышына жол берип, канчалаган тонна алтындын четке чыгып кеткенине кош көңүл мамиле жасап, чара көрө алышпаганы, деги айтып олтурса толуп жаткан кемчиликтерге жол бергендери элдин ишенимин жокко чыгарышканын таанып болбойт. Бирок депутаттарга эмне деген сөздү ыраа көрүштү билбей турган кезибиз. Маалымат булагы, Назар Ньюс. Кыргызстандык кыз 12 январда Москва шаарындагы мейманканалардын биринен зордукталганын айтып, полицияга арыз жазды. Бул тууралуу Федеральное агентство новостей маалымдады. Маалыматка караганда 22 жаштагы кызды чала таанышы зордуктаган. Полицияга жабырлануучу кыздан тышкары анын бир тууган агасы да арыз жазган. Укук коргоо органдары аталган факты боюнча иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Маалымат булагы, Турмуш Кейжи. Кызыл Кыя шаарында жашаган Роза Маманованын арызы бүгүн 15 январда жогорку сотто каралып, кайра биринчи инстанцияга жиберилди. Бул тууралуу ал өзү билдирди. Маалым болгондой, 2018 жылдын 19 январында Кызыл Кыя шаардык соту Роза Маманованы 1 жылга шарттуу кескен. Маманова буга макул болбой жогорку инстанцияга даттанып, Баткен облустук соту мурдагы чечимди өзгөртүүсүз калтырган. Маманова өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн, Кызыл Кыя шаарынын мурунку вице-мэринин жана айыл өкмөттөрдүн мыйзамсыз иштерин ачык айтып чыкканы үчүн өзүнө карата шылуундук кылган деген негизде атайылап кылмыш иш козголгон деп эсептейт. Ал Кызыл Кыя шаардык жана Баткен облустук сотунун чечимдерин жокко чыгарууну, өзүн актоону өтүнүп жогорку сотко арызданган. Роза Маманова 11 январда Акипресс Ошто жыйынын өткөрүп, эгерде жогорку сот калыс чечим чыгарбаса, Ак үйдүн имаратынын алдында өзүн өрттөй турганын билдирген. Маалымат булагы, Турмуш. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев милиция кызматкерлери түкүрүнүп жаткан видеолор боюнча оюн айтты. Жылдын башынан бери Спутник Кыргызстан агенттигинин WhatsApp каналына укук коргоо кызматкерлеринин көчөдө чылым чегип жерге түкүрүп жаткандыгы тууралуу 2 видео түшкөн. Эреже бузган бардык кызматкерлер айыпка жыгылат, алардын ким экени аныкталган. Азыр жергиликтүү башкаруу органдарынын чечимин күтүп жатышат. Биз дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз, бирок армия чоң, арасында жакшылар дагы жамандары дагы бар, деди министр. 2019 жылдын 1 январынан баштап эреже бузуулар кодекси күчүнө кирген. Ага алайык коомдук жерлерге түкүрүнгөн жарандар 5500 сом айып пул төлөөрү айтылган. Бирок андан бир нече күн өткөндөн кийин өкмөт коомдук жайда түкүрүү үчүн айып пул каралган беренени башкага өзгөртүүнү пландап жаткандыгы белгилүү болду. Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун тез жардам бөлүмүнө 2019 жылдын 1 январынан 11 январына чейин тоодо эс алгандардын ичинен түрдүү жаракат алып 78 адам түшкөн. Бул тууралуу аталган бөлүмдүн жетекчиси Талант Сарымсаков билдирди. Жетекчинин маалыматы боюнча жаракат алгандардын көбү лыжа, сноуборд, чана, баллон тээп эс алуу үчүн баргандар болгон. 58-ине амбулатордук дарылануу сунушталган, 20сы дарылануу үчүн жаткырылган. 78 адамдын ичинен 3-өө лыжа тээп, калганы пленка жана баллон менен муз тээп жаракат алгандар. Арасында белин, жамбашын, бутун, куймулчагын сындыргандар бар. Аларга операция ыкмасы менен дарылануу сунушталган. Баллон менен жылгаяк теппегиле кырсыкка кабылуу коркунучу чоң. Аны башкарууга, токтотууга мүмкүн эмес деп эскертет Сарымсаков. Карызы үчүн сабалып, бутуна ок жеген Ноокат районунун тургунунун абалы оор бойдон калууда. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматкери Жеңиш Ашырбаев билдирди. Анын айтымында, жабырлануучунун баш сөөгүнө операция жасоо үчүн Бишкектен дарыгерлер бара жатышат. 48 000 сом карызы үчүн сабалып, бутуна ок жеген Ноокаттын тургунунун абалы оор бойдон, дале өзүнө келе элек. Анын 2 буту манжалары сынып, башынан оор жаракат алган. Катуу сабалып, арматура менен баш сөөгүнө бир
нече жолу сокку урулган. Жабырлануучуга операция жасоо үчүн Борбордон атайын дарыгерлер тобу келе жатышат, деди Ашырбаев. Белгилей кетсек, Ноокат районунун Гулистан айыл аймагынын 40 жаштагы Икрамжан аттуу тургунун белгисиз адамдар арматура менен сабап бутуна атып кетишкен. Ыкчам изилдөө иштеринин натыйжасында шектүү катары ошол эле райондун 22-23 жаштагы 3 тургуну кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Алдын ала маалыматтар боюнча жабырлануучу шектүүлөргө 48 000 сом карыз болгон. Бүгүн 15 январда Бишкек шаарындагы Орто Сай базарынын соодагерлери митингге чыгышты. Мындай маалыматты окурман элдик кабарга билдирди. Анын айтымында, митингге чыккан элдин нааразычылыгынын себеби базардагы орундардын ижара акысынын көтөрүлүшү. Базарда соода саттык кылгандар ижара акысынын баасы көтөрүлүшүнө нааразы болуп митинг кылышты. Буга чейин орундардын ижарасы айына 7700 сом болуп келсе, бүгүн 10 700 сомго көтөрүп салышты. Буга нааразы болсок, иштесеңер иштегиле, иштебесеңер контейнерлерди алып чыгып кеткиле деп коюшту. Азыр соодагерлердин жумушу токтоп турат. Мурдагы тарифтерди айта кетсем, 2016 жылы ижара акысы 3200 сом болчу. 2017 жылы 7700 сомго көтөрүлгөн. Эми жаңы жыл кирери менен дагы 3000 сомго көтөрүп жатышат. Соодагерлердин баарынын мойнунда насыя бар. Соода деле жакшы жүрүп, кызып жаткан жок. Бир күн отуруп тапканыбызды ижарага төлөп, өзүбүзгө бир да сом түшпөй кетип жаткан учур. Бул боюнча президенттик аппаратка кат жолдодук. Ошондой эле бүгүн акимчиликке да барабыз деп жатабыз, дейт окурман.